Ырчы комузчу Азиз Батыров ооруп жаткандыгы тууралуу кесиптеши Байыш Момунов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ырчынын абалы жөнүндө маалымат алуу үчүн Байыш Момуновго байланыштык. Азиз кече 16 июнда түнү саат 10-11лерде Ош облусунун Кара Суу районундагы ооруканага түшүптүр. Абалы орто. Кышкылтек концентратору жетишпей жатат деп чалганынан түнү менен аппаратты таап, колдон келген жардамды бердик. Учурда дары-дармек салганы аэропортко бара жатам дейт ал. Азиздин дене табуу улам көтөрүлүп, түшүп ооруп жатканына 9 күн болду дейт эжеси Айгүл Айым. 9 күндөн бери дене табуу улам көтөрүлүп, ооруканага барып жатабыз. Ал жактан жакшы деп жөнөтүп жатышты. Кече 16 июлда дем жетпей ооруканага түштү. Кышкылтек концентраторун улагыла деп сурансак, аппарат жетишсиз экен. Бишкектен аппарат салышып, азыр ага туташтырылып, эс алып жатат, дейт ал. Булак Барс Медиа. Акын Замира Жантаева кайтыш болду. Көптөгөн ыр жинактарынын обондуу ырлардын автору акын Замира Жантаева 16 июлда 61 жашында каза болду. Маркумдун тааныштарынын айтымында акындын өпкөсү сезгенип ооруп жаткан. Жантаева 1959 жылы 17 ноябрда Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Жеркечкү айылында туулган. Бишкектеги соода техникумун аяктаган. Эмгек жолунун Кара Кожо жумушчулар кооперативинде баштап, кийин райондун керектөөчүлөр коомунда иштеген. Акыркы жылдары акындык чыгармачылыкка баш оту менен кирип иштеп жаткан. Маркумдун артында 4 кызы жана 1 уулу калды. 17 июлга карата Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул ооруга чалдыккандардын расмий саны 23783 адам болду. Каза болгондордун жалпы саны 785 жетти. Маалымат Булак Азаттык. Кино оператор Мурат Алиев пневмониядан кайтыш болду. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген маданият ишмери, советтик жана кыргызстандык кино оператор Мурат Алиев 17 июлда оорудан 72 жашында дүйнөдөн кайтты. Кесиптештери Азаттыкка Алиев пневмониядан каза тапканын билдиришти. Мурат Алиев жаш муундагы операторлорду тарбиялап келген. 1997-2002 жылдары Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда окутуучу болуп иштеген. Мурат Алиевге дүйнөлүк кинематографка кошкон салымы үчүн аттуу сыйлыгы Ал 1948 жылы 10 декабрда Нарын облусунда жарык дүйнөгө келген. Маалымат Булак Азаттык. Чубак Ажыга Кыргыз Республикасынын баатыры намын берүү сунушталды. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын мурунку муфтий дин аалымы Чубак Ажы Жалиловго Кыргыз Республикасынын баатыры намын берүү боюнча сунушу менен Facebook колдонуучусу Исхак Эгим Назаров жазып чыкты. Анын айтымында бул демилгени колдоо үчүн коомчулукка билдирүү калтырган. Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгаруу улутубуздун, тирүүлөрдүн ыйык парзы. Кана журтум, биргеликте демилгени колдойлу. Эл баатыры болушу үчүн сөзсүз адам бул дүйнөдөн өтүш керекпи деп айтышыңыздар мүмкүн. Кыргыз бир ушундай жан экен. Тирүүсүндө бир да инсаныбыздын кадырына жетпейт экенбиз. Жетпей келиппиз, жетпейт дагы экенбиз. Аттың, негедир бул кылыгыбыз кыргыздын канына сиңип калгандай. Бирок элибизде өткөндөр даңкталмайынча тирөөлөр баркталбайт деген улуу акылмандыгыбыз бар эмеспи? Кана эмесе журтум, бул демилгени жапа тырмак колдоп кубаттайлы. Күн түн дебей кара жанын журт үчүн карч уруп, элибиздин руханий көрөңгөсүн тазартууга, диний сабаттуулугун арттырууга, туура багытка, түз жолго түшүүсүнө жаным, каным дебей талыкпай, чаалыкпай, ак ниети, чың пейили, терең илимдүүлүгү менен опол тоодой эмгек, мээнет кайрат арнаган ардактуу аалымыбыз эл баатыры эмей эмне? Бул жогорку наамды өткөндөн кийин да ыйгара албасак, анда шоорубуз куруптур. Келиңиздер, бул демилгени жапа тырмак бөлүшөлү, пикир калтыралы. Жалгыз дарак токой болбойт. Кудай таалам ар бирибизден ыраазы болуп, ажыкебиздин жаткан жери нурдуу болсун, деди Эгим Назаров. Булак Кадам Медиа KG. Муфтий Чубак Ажынын бала бакырасына жолугуп, акчалай жардам берди. Муфтий маркумдун уулдарын кайраттуу болууга, атадан калган илим жолун улантууга жана элге, мекенге кызмат кылган эр азамат болууга чакырды. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев пневмониядан көз жумган Чубак Ажы Жалиловдун үй бүлөсү балдары менен жолугуп жардам берди. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады.
Жолугушууда Максатбек Ажы Токтомушев муфтият Чубак Ажынын үй бүлөсүн колдоого ар дайым даяр экенин айткан. Дүйнөдөгү мусулман эли үчүн оор жоготуу болду. Чубак Ажыбыз бала кезинен билимге болгон тырышчаактыгы менен деңиздей терең илимге ээ болгон. Ислам дини бизди коомчулукка жеткирүүдө эбегейсиз салым кошту. Канчалаган мыкты адистерди даярдап, өзүнүн алган билими, тажрыйбасы менен бөлүштү, деди муфтий. Ал Чубак Ажы Жалиловдун уулдарын кайраттуу болууга, атадан калган илим жолун улантууга жана элге, мекенге кызмат кылган эр-азамат болууга чакырды. Белгилей кетсек, Саламаттык сактоо министрлиги Чубак Ажы Жалиловго эки тараптуу пневмониянын оор түрү деген диагноз коюлганын билдирген. Маркум кант диабети менен дагы жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан 11-июлга караган түнү саат 2:50 көз жумган. Сөөгү 11-июлда Кичи Мекенди Базар Коргон районунун Баймундуз айылында жерге берилген. Ысык көлдөгү пансионаттардын баасы арзандады. Эс алууга барган окурмандар пансионаттардагы баалар мурдагы жылдарга салыштырмалуу жеткиликтүү болуп калганын айтышкан. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Спутник Кыргызстан агенттигине ысык көлдөгү пансионаттардын баасы чындап эле төмөндөгөнүн тастыктады. Буга чейин ысык көлгө эс алууга барган окурмандар пансионат, коттедждерде баа жылдагыдай кымбат эмес, жеткиликтүү болуп калганын айтышкан. Маалыматты тактоо үчүн министрликке кайрылганда орто эсеп менен пансионаттардагы нарк 15-20% чейин төмөндөгөнүн билдиришти. Маалымат булак Спутник. Ооруп жатканын айтып, алдаган жаш жигит акча алмаштыруучу жайдан $10,000 тонуп кеткен. Бишкек шаарындагы акча алмаштыруучу жайга кол салуу болду. Шектүүнү Бишкек шээриндин ыкчам кызматкерлери кармады, деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. 11-июль күнү саат 13:00 чамасында Октябрь Рейипке арыз менен 1967 жылы туулган РН кайрылган. Анын маалыматы боюнча белгисиз адам ошол күнү саат 12:40 чамасында акча алмаштыруучу бюрого кирип, кызматкерди электрошокер менен коркутуп, $10,000 акчаны тартып алган. Бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, Октябрь Рейиптин тергөө кызматы Жазык кодексинин 202 беренесинин каракчылык негизинде сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Шектүү МБ бир нече жолу акча алмаштыруучу бюрого кардар катары кирген. Акыркысында жүрөгү ооруган адамдын ролун аткарып, эшиктин алдындагы отургучка отуруп турууну суранган. Кызматкер шектүүгө көчөгө чыгууга да жардам берген. Ошол учурда кызматкер кайра акча алмаштыруучу бюрого кирип бара жатканда шектүү моюн тарапка электрошокер менен сокку уруп, сабап андан соң темир кутудагы $10,000 жакын акча каражатын алып кеткен. Бишкек шээриндин криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкерлери шектүү катары Чүй облусунун 1993 жылы туулган жашоочусун кармады, деп айтылат ИИМдин билдирүүсүндө. Маалымат булак Баракелде.